Күндүн маанилүү жаңылыктары менен назарыңыздарда бүгүн 24 күн жыйынтыгы Аккеме студиясында сиздер менен Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? 6-июнь күн жыйынтыгы боюнча кыскача. Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгы республикалык штабтын чечиминин негизинде 8-июндан тарта өлкө аймагындагы бардык мечиттерди ишке киргизе баштайт. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги тарабынан бекитилип берилген сактык чараларын ар бир мечитке келип жаткан жараныбыз так жана кынтыктыз аткаруусу милдеттүү. Ар бир мечитке келип аткан 5 убакыт намазга жана жума намазга келген мекендештерибизде сөз түрдө бет каптын болуусу талап кылынат. Эскерте кетүүчү нерсе, мечитке келип аткан ар бир жараныбыз daarатты үйдөн алып келүүсү сунушталат жана ар бириңизде өздүк жай намаздын болуусу жакшы болот. Жарандарыбыздын коопсуздугу жана саламаттыгы үчүн мечиттерде дезинфекциялоочу каражаттарды жана жарандарыбыздын дене табын өлчөөчү атайын иш-чаралар жүргүзүлөт. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Келиңиз. Рахмат. Урматтуу мекендештер, мечиттерге жаш балдардын, кары картаңдардын жана ооруп аткандардын келбей туруусу талап кылынат. Мынакей сиздер көрүп тургандай 1,5 метр аралыкта сакталыш керек дагы. Намазыбызды окуп бүткөндөн соң дароо мечиттен эртерээк чыгып кетүүгө аракет кылалы. Бул бардыгыбыздын ден соолугубуз үчүн. Ар бир жаран мечитке келгенден кийин ошол фарз намаздарын мечитте окуп, сүннөт намаздарды үйдөн окуп келүү сунушталат. Мечиттерге келгенде жана намаз окулуп бүткөндөн кийин кучакташып, кол алышып учурашпайбыз. Бул дагы талаптарга кирет. Андыктан намаздарыбыз окулуп бүткөндөн кийин тез арада мечиттерден чыгып кетүүгө бардыгыбыз аракет кылалы. Эл аралык авиабилдирүүлөрдү 15-июндан тарта жандантуу пландалууда. Эл аралык авиабилдирүүлөрдү 15-июндан тарта жандантуу пландалууда. Бул тууралуу брифингде Транспорт жана жолдор министрлигинин жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев билдирди. Учурда иш аракеттер алгоритми макулдашылып жатат. Мүмкүнчүлүгүнө жараша ар бир авиакомпания өзүнүн даталарын сунуштоодо. Качан жана канча жолу каттамдарды ишке ашырат деп билдирет Акышев. Анын айтымында азыркы учурда эл аралык каттамдардын жүгүртмөсү жана учуулардын жыштыгы иштелүүдө. Алдын ала алгоритмге ылайык жумасына 16 каттам, күнүнө 2-3 каттам уюштуруу пландалып жатат. Биздин өкмөттүн жана оперативдик штабтын чечимине жараша эл аралык каттамдар 15-июндан башталат. Чечим кабыл алынды. Биз авиакомпаниялардын баягы представительдери менен совещание өткөрдүк. Алар менен бир келишимге келдик. Алардын азыр заявкаларын алып атабыз. Кайсы күндөн жумасына канча жолу аткарабыз деген заявкалардын баарын чогултуп, дагы бир жолу алар менен келишимге келебиз. Биздин сунушубуз мындай болуп атат. Бир жумада ар бир эл аралык компания бир баягы каттамдан аткарып турушса, бир айдын ичинде, андан кийин өздөрүнүн баягы возможносту жараша ошол каттамдарды көбөйтүшөт. Мындай эмеге мисалга алып кете турган болсок, Стамбулдан Бишкекке Turkish Airlines компаниясы 22-синен баштайбыз деп заявка берип атат. Аэрофлот компаниясы ошол биз ачылгандан баштап учабыз деп атат. Ошо окшогон компаниялар Air Arabia бар, Шаржадан уча турган Сибир компаниясы, есть Урал Авиа, ошолордун баардыгы тең уча турган болсо бир жумада бирден. Ошондо бир 17-18 каттам биздин авиакомпаниялар менен кошулуп бир жумада аткарылып калат экен. Ошондо орто эсеп менен алганда 2-3 каттам бир күндө аткарылып калат да. Баягы биздин жанагы алгоритмге ошол туура келип атат. Бир айдын ичинде ошону баштап алсак, кийин көбөйткөнгө биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик бажы кызматынын аянтчасында видеоконференция режиминде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу бажы кызматынын жана Кытай Эл Республикасындагы сууардын бажы башкармалыгынын башчыларынын жыйыны өткөрүлдү. Жыйын жүрүшүндө тараптар мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Кытай тилкесинде жайгашкан Тору-Карт көзөмөл өткөрүү жыйынын ишин жандандыруу маселесин талкуулашты деп билдирет өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү. Кыргыз тарап жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынын ПЧР тесттерди тапшыруусу каралган жаңы алгоритмди сунуш кылды. Бул алгоритм бизнес коомчулук менен макулдашылды, аны учурда кошуна өлкөлөр дагы иш жүзүндө колдонууда. Кытай тарап сунушталган алгоритмди кыска мөөнөткө карап чыгып, Тору-Карт көзөмөл өткөрмө жыйынын ишин жандандыруу боюнча зарыл шарттардын тезмесин жөнөтөөрүнө ишендирди. Тараптар берилген сунуштарды кароонун жыйынтыгы тууралуу өз ара маалымат берип турууга жана зарылдыгына жараша видео конференция түрүндө кезектеги жыйынды өткөрүүгө макулдашышты. Бүгүнкү күнү Тору-Карт көзөмөл өткөрмө жыйынынын ишин жандандыруу боюнча тараптардын ортосундагы иштер уланууда. 6 июня. Пограничный пост Актелек. Стоим. Кыргызская сторона работает отлично. Пропускает. Вся причина в том, что казахская сторона долго работает. Одну машину по часу пропускает. Вот. Өкмөт казак тарап унаалардын топтолушуна казакстандык жак күнөөлүү экендигин мойнуна алды. Актилек автожол көзөмөл өткөрмө жайында Кыргыз Республикасы тарабынан Казакстан Республикасынын Финансы министрлигинин мамлекеттик кирешелер комитетинин текшерүү иш-чараларынын күчөтүлгөнүнөн улам 8 чакырым тыгынга алып келген 500дөн ашык жүк ташуучу унаалардын кезеги түзүлгөн. Айдоочулардын маалыматы боюнча чек арада Казакстан Республикасына кирүүдө токтоп туруу убактысы 3-4 сутка болгон. 2020-жылдын 3-июнунда Актилек автожол жана Кара суу Казакстан Республикасы тарабынан көзөмөл өткөрмө жайларында Кыргыз жана Казак тараптын делегацияларынын өкүлдөрүнүн көчмө жыйыны өттү. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Бул кеңешменин жүрүшүндө тараптар Актилек автожол жана Кара суу көзөмөл өткөрмө жайларында жүк ташуучу унааларды өткөрүү убактысын бир унаа каражатынын мисалында аныкташкан. Ошондой эле 3 саат ичинде өткөрмө жайлар аркылуу өткөн унаа каражаттарынын саны эсептелген. Эки өлкө тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн хронометражында бир топ айырма бар. Хронометраж көрсөткөндө Актилек автожол көзөмөл өткөрмө жайынын жүк ташуучу унааларды өткөрүү убактысынын узактыгына жана аларды кечиктирүүгө тийиштүү казак тараптын бардык айыптоолору негизсиз. Жүргүзүлгөн хронометраждын жыйынтыктарына ылайык Кара суу көзөмөл өткөрмө жайы аркылуу жүк унаалардын өтүүсү Кыргыз тарапка салыштырмалуу кыйла узак болуп чыкты. Ошентип Кыргыз тарап аркылуу унаа каражаттарын өткөрүү Казакстандык жакка караганда тез ишке ашырылууда. Хронометраж боюнча 3 сааттын ичинде Казакстан Республикасынан Кыргыз Республикасына 61 унаа каражаты чыкса, Кыргыз Республикасынан Казакстан Республикасына 21 унаа кирген. Белгилей кетчү нерсе, кеңешме учурунда казак тарап унаалардын топтолушуна казакстандык жак күнөөлүү экендигин мойнуна алды жана өлкөнүн борбордук бийлигине болуп жаткан учурдагы кырдаал тууралуу маалымдоого ишендиришти. Москва шаары Безбаткен областынын айылдарындагы Созак районундагы жана башка аймактарындагы коңшу өлкөлөр менен чектешкен чек араларды тактап, демаркация, делимитация иштерин тездетип, өз мамлекетибиздин чек арасын тактап тосуп беришин, контрабанда жолдорун жабып жок кылышын, тиешеси бар атка минерлерди камап жоопко тартышын президентибиздин бийлик өкүлдөрүнөн талап кылыш максатында беректек кайдыгер эмес инсандар кошулгула деп билдирди өз Facebook баракчасында Шайлообек Курбаналиев.
Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Биздин жаңылыктар топтомуна катталып коюңуздар. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Сиздер менен Адилет Амангулов болдум.